окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Алдыдагы 1 саат ичинде Айлампа программасы менен бирге болууга чакырабыз. Микрофондо Майраш Базылакунова. Адам өз жашоосунда алдыга койгон максаттары, ага жетүүнүн ыкмалары тууралуу дайыма ойлонот. Ийгиликке кантип жетем, кантип материалдык абалымды чыңдай алам, жеке жашоомдо, ишимде кантип потенциалымды жогорулатып, кызыктуу өмүр сүрө алам. Айтор суроо көп, жооп аз. Максат бар, бирок ага жетүү жолу туңгуйок. Анда эмесе биз бул жолдо чыгып кетүүгө, биздин жашообузду кызыктуу кылып өткөрүүгө эмне жетишпейт? Мүмкүн сизге бул жагдайда жашоо машыктыруучусу же лайф коуч керек болуп жүрбөсүн. Анда алдыдагы убакытты кызыктуу өткөрүү аракетин көрөлүк. Сиз дагы биздин толкунга кошулуп бирге болууну унутпаңыз. Биздин студиябызда мейманым менен тааныштырып өтөйүн. Ал Максат Муктаров. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Максат Муктаров Америка Кошмо Штаты, Германиянын эң алдыңкы жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүсү, Москвадагы Лукойл, Газпром сыяктуу гигант компаниялардын жетекчилерине жана Яндекс, Рамблер компаниясынын кызматкерлерине Америка акцентин үйрөткөн. Учурда Кытайдагы ири компаниянын жетекчилерине дал ушул Америка акцентин үйрөтүп жатат. Коуч кызматын аркалап келе жаткан кесипкөй адис жана ишкер деп тааныштыралы. Дагы кеңири айтпай кетсем, аны программанын жүрүшүндө өзүңүз толуктайт болушуңуз керек. Максат мырза, студиябызга эң алгачкы ушул Марал радиосуна келип, эл менен баарлашууга мүмкүнчүлүк тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Биз сизди баягы ушул экономист катары кесибиңизди, анан Америка акцентин үйрөткөн, чет тилдерин эң мыкты өздөштүргөн адис катары жакшы билебиз. Бирок лайф коучту тандап алышыңызга эмне себеп болду? Мисалы, бул дагы бир кыргыз тилинде же биздин элге жакыныраак тил менен түшүндүрө турган болсак, ал жашоо машыктыруучусу болуп эсептелет экен. Сизге мындай мотивация болуп, ошо эл менен баарлашууну тандап алышыңыздын себебин билсек болобу? Албетте, биринчиден жаңы жылыңыздар менен студияга чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен Кыргызстанга командировка келдим 10 күнгө. Ошол жагдайда убакыттан пайдаланып бияка чакырганыңызга аябай кубанычтамын. Ошо элге чыгып, ошол ой максаттарды менен бөлүшкөн мен үчүн аябай жакшы. Сиздин сурооңуз боюнча эмне үчүн жашоо машыктыруучун тандап алдым? Бул 1 жыл мурда болду. Биз кадимкидей кесип тандап алып иштеп жүргөнбүз. Анан чынды айтканда бул жашоо машыктыруучунда эл ар адам өзүнүн 7 жаштан 14 жашына чейин эмнени жакшы көргөнү билет экен да. Ошол убакта келет экен. Ошондо азыр мындайча айтканда ар бирибиз, сиз баарыбыз чынында эмне жакшы көргөнүн ошол билебиз, бирок биз аны аткарбашыбыз мүмкүн. Эмнегенде баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш дегендей биз мындай кайсы жумуш келип калса ошол менен иштегенбиз да. Мен деле ошол англис тили сабагы берип ошентип иштеп калгам. Ошо 1 жыл мурун отуруп мен ойлодум да, мага эмне кесип жагат депчи. Көрсөм мен чынында эле канча жылдан бери лайф коуч кылып жүрүпмүн, бирок мунун атын билбей турдум да. Анан ошо өзүм издей баштагандан кийин карасам лайф коуч деген бул уже ушундай бар экен, жаңы тенденция бул. Бул Америкада чыккан, бул 80-жылдары баштап баягы медитация, өзүн өзү өнүктүрүү деген Америкада, Калифорнияда баштаган, ошол убактан бери келет, бирок акыркы убактарда бул популярный боло баштады. Мына тренинг по саморазвитию деген сыяктуу. Ошого менин карасам, мага жаккан нерсе бул лайф коуч экен. Ошого мен аны кылам. Аны каяктан билдим? Чынында эле мен бул тема боюнча 4 саатта сүйлөсөм, мындай эме болбойт. Акча бербесе деле сүйлөйм деген сыяктуу. Ошону билдим мен лайф коуч. Анан маанилүү жагы мага аябай кызык нерсе. Мен бир адамды өзгөртсөм, мага аябай бактылуу болот да. Мына жакшы жакка өзгөртсөмчү, ал оңой эле нерсе да мен үчүнчү. Ошого мен ойлойм, ошо аябай мен анда фидбек деп коет, мындай отзыв алам да. Эгер адам өзү өзгөрбөсө, башка адамды өзгөртүүсү татаал болуш керек да. Анан ал үчүн сиз өзүңүздү биринчи өзгөрттүңүз да, Албетте, туура азыр уже 1 жылдан бери менин мурда койгон максаттарым бул башкача максат экен. Мен чыныгы максаттарды койдум. Максат коюунун системасын үйрөндүм, кантип максат коюш керек экен, анан кантип ага жетүү керек экен. Мисалы айтайын, биз физикалык закондорду билебиз да, мисалы жер тартылуу күчү, эшикке чыксак суук, мындай күн чыкса жылыйт деген мындай физик закондор бар, ошол сыяктуу эле психологический закондор бар да. Эгер сиз психологический закондорду билсеңиз, анда сиз дагы турмушуңузду оңой аласыз да. Негенде биз көбүнчө биз психология мисалы таарынып атабыз, мисалы дагы кубанып атабыз, же бирдемке болуп атабыз, эмоция колдонуп атабыз. Ушуларды кантип ушул закондорду билсек, анда биз койгон максаттарыбызга жетебиз.
Мен азыр дароо угармандардын эсине салып өтөйүн. Эгерде биздин студиянын мейманы лайф коуч же жашоо машыктыруучусу Максат Муктаровго сурооңуз болсо, анда 680606 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары WhatsApp номерибиз аркылуу дагы суроолорго орун беребиз. 0555 78 08 53 номерин карасаңыз болот. Максат мырза, мисалы сиз лайф коуч болуш үчүн жеке өзүңүз билим алдыңызбы, үйрөндүңүзбү? Анткени ар бир адам өзүнө өзү лайф коуч болсо дагы болот деген маалыматты окудум да. Лайф коуч деген бул мындайча айтканда бир теманы билиш керек да. Мен ушул өзүмдү лайф коуч боюнча мен өзүм канча теорияларым бар. Мисалы, там кайнене келин дагы кандай темаларды же бир жубай кантип же бир семья кантип бактылуу жашаш керек, ошону өзүм теорияларым бар. Мамилелер боюнча. Мамилелер боюнча. Анан бул бир жыл мурда ошо лайф коуч боюнча мен тапкандан кийин кесибимди, андан кийин мен ошол бүт эме китептерди окуп чыктым. Мындайча точнее угуп чыктым. Мен көбүнчө окуган жакшы аудио книгаларды. Мисалы Брайан Трейси, анан дагы эме бар, Тони Роббинс, анан да ошо америкалык эмелер, Наполеон Хилл, андан башка көптөгөн лайф коучтор бар. Ошолорду бүт эмелерин окуп, мындайча айтканда мен жекече өзүмдү эме кылдым да, өнүктүрдүм ошо лайф коуч боюнча. Анан эмелерди издей баштадым, клиенттерди. Биринчи алар мисалы англисче үйрөнгөнүм келет дейт, кытайлар мисалы келсе, андан кийин айтып, анан чынында эле англисче үйрөнгүсү келип атабы же башка нерсе кааласа атабы, ошону издеп тапкандан кийин ал англисчесин да таштайт, анан өзүнүн ишин да таштайт, башка ишке которулат, акчасын мындайча айтканда максатына карай кете баштайт да. Азыркы тенденция кандай? Мисалы, сиз дүйнөнүн көп өлкөлөрүн кыдырып жүрөсүз, ошо жашоо машыктыруучусуна муктаж болгон адамдардын саны арбынбы жана алар анын кызматынан пайдаланышат бекен? Ошол эле Кыргызстандагы абалды байкап көрдүңүзбү? Жашоо машыктыруусу мындайча айтканда 7ден 70ке керек. Чынында айтсам, буну биз просто билбеген үчүн, буну батыш өлкөлөр аябай жакшы билет. Ар бир корпорациянын мындай жетекчилери бул аларда сөзсүз жашоо машыктыруусу бар. Мен окутканым, Орусияда 97-жылдан баштап бул абдан популярдуу боло баштады деп, э? Туура, Россияда бул Америкада мурдатан эле бар эле да, бул 100 жылдык эмелер да. Ал жердеги биринчи ошол Наполеон Хилл ошол убактагылар булар китеп жазчу да. Китеп жазып, китеп менен анан кичинекей чакан тренингдер кылчу. Азыр менин жакшы бир мындай эме мындай кандайсам ментор деп коет, мен мындай кандайсам агай катары алган бир эме Тони Роббинс. Бул киши сахнага бир 15 миңдей кишини чогултуп, ошол жерде ал тренинг өткөрөт 2 күндө. Ал мисалы бир кишини алат, общий темада сүйлөйт, анан бир кишини алат да ошонун жашоосун анализ кылып туруп, ал жерде мындайча айтканда ал кишини пластинкага окшотуп башка бир адам жасап коет да ошол моментте. Аябай тез өзгөртүүчү нерсе. Сиздин кардарларыңыздын багы социалдык статусу кандай? Кимдер көбүрөөк карапайым адамдарбы же ишкерлер, башкаруучулар жана башкабы? Биринчиден мындай карапайым элдер дагы өзүнү билбейт, ошондой машыктыруу керек болуп, анан сүйлөшкөндөн кийин алар да уже өзгөрө баштайт. Бул көп нерсе болду. Мисалы мен иштеген эме барго, Procter & Gamble, P&G деп коет. Ошондо чоң отделде иштегендер бар. Анан Америкада ошо Кытайдагы бул мисалы мен Кытайда Mrs. China бар 2014-жылы. Бул Mrs. China ошол андан сырткары мен эмелердин балдарында сабак бердим. Мыңню деген известный сүт компаниясы, ошонун неберелерине сабак бердим. Россияда дагы мындай болду. Бул Америка акцент болгон үчүн Тимофей Мозгов NBA-де ойнойт, анан Бурганов дегендер бар, эмгек сеңирген российский эмелер, скульпторлор эмелер. Ошолор да келип калат. Мындайча көбүнчөсү мага ар түрдүү түшүп калат да. Мен өзүм издебейм, бирок мындай жашоодо кээ бирөө түшүп келип калат, же бирөө мени таап алат, ошондой клиенттер болот да көбүнчөсү. Ар түрдүү бар. Карапайымдар да бар, анан аябай мындай известный кишилер да бар да. Бизге эң алгачкы суроолор дагы келе баштады. Facebook баракчабыздан сурап атат. Максат мырза дейт, англис тилин канча жашыңыздан үйрөндүңүз дейт? Мен жөнөкөй эле мектепте үйрөнгөм, ошо 10 жашымда бир курска бардым дагы, анан 11-класста мен интенсив баягы 2 класска бөлүндү, кыргыз мектептеринде мындай жакшы окугандар, анан мындай орточолор деп. Анан группага баштадым. Мен мектепте эле үйрөнгөм, баштаганмын, бирок кызыгуу мындай болчу. Биринчиде ошо англис тилин бир кыргыз америкалыктар сыяктуу сүйлөй алабы? Мындайча без акцент деп коет го ошондо. Анан мен аябай ойлондум да, сүйлөй алат дедим өзүмө. Эмнеге дегенде бизде ошол эле илеп бар, тиш бар, тил бар. Ошол мындай калыбы бар. Анан америкалыктар кандай адам болсо, мындай звук чыгарган органдары кандай болсо, бизде ошол эле бар. Бизде аларда 2 мурун болсо, анда биз ойломокпуз, биз чыгара албайбыз андай звуктар. Анткени аларда 2 мурун бар, бизде 1 мурун бар. Анда значит
мен чыгарып аткем, анда техникасы кандай? Бизде дүйнөдө техника дефицит. Мен Россияда иштедим, Германияда иштедим, Турцияда иштедим, Кытайда иштедим. Мындай бул жерде адамдарда мындай accent training деген, мисалы акцент үйрөтүү деген бир эме жок. Мисалы сиз англисче көргөнсүз, сиз акцентиңиз үчүн баа койбойт эч ким. Койбогон үчүн эмне болот? Акцентти өнүктүрө албайбыз. Эгер сизге мында thank you десеңиз, болбоду. Сенин тилиң чыгып thank you деп айтсаң, анда туура 5 десе, анда сиз эмкиде thank you десиз, 2 албаш үчүн. Азыр андай мотивация болот. Анан не только мотивация, бул сиз аны сиз 5 алышыңыз керек, туура? 5 алыш үчүн бир нерсе кыласыз, тапшырма аткарасыз, эме кыласыз. Ошон үчүн ага оценка бербеген үчүн бизде өнүкпөйт. Бизде эмес, Россияда өнүккөн эмес, Кытайда, Германияда бүт баары өзүнүн акценти менен сөйлөйт. Негизи ошол эле тилди үйрөнүү үчүн каалоо абдан мындай күчтүү болуш керекпи? Дегеним, кээде биз тил үйрөнөбүз, үйрөнүш керек эле деп жүрө беребиз. Бирок ошол эле учурда күнү түн уктасам, турсам дагы тим эле мен абдан суусап атам, суу ичким келип атат деген сыяктуу каалоо болуш зарыл. Ошол эми азыр биз лайф коучинг темасына кирип кеттик. Ошол тил менен кирдик. Бул тил эмес, башка нерсе болсун, бизнес болсун, там бактылуу жашоо болсун, же сиздин радиобузда канта иштейбиз, элдер канта. Бул мындай нерсе да. Биринчи кызык нерсе айттыңыз. Бул адам эмне дегенди билиш керек. Эмнени каалайсыз? Аябан нерсе. Мен сизге бир окуя айтып берем. Москвада иштеп жүргөндө ким эле Бараталиев деген бир киши бар экен, кыргызстандык, бир айда англисче үйрөтүп койт экен. Ал убакта мен тиякта акцент үйрөтүп жүрөм. Анан экөөбүз тиги бир айда үйрөтүп койсо, анда мен акцент тренинг бар, анда болбосо керек, ал акцент менен эме кылбайт, обычно мугалимдер деп туруп, анан экөөбүз совместно иштейт. Бир менеджер эжени тапканбыз, Айнур эже. Айнур эжеге тааныш болуп таап, анан бир торговый центрде жолуктук дагы. Анан кандай эже, мен ушундаймын деп ага айтып бердим. Анан ушинтип иштейбиз деп айтып атсам, ал эже карады, максат сен өзүң айтканың эмне каалаганыңды билбейт экенсиң деди. Мен кантип эже деп кайра айтып атам да. Анан жок, билбейт экенсиң, өзүң эмне каалаганыңды азыр айта албай атасың дейт. Анан эмнеге десем, сен бирок ал сенин күнөөң эмес дейт. Мен Советский Союзда массалык психологияда иштегенмин дейт да. Ошол убакта биздин максатыбыз дейт, биздин миссиябыз дейт, элдерден эмне дегенди алып салыш керек болчу дейт. Биз чынын айтканда, сизде Советский Союздун продукция болгон үчүн бизде азыр чынында эле эмне каалайм деген жок, бирок ошол убакта бизге кантип дегенди коюп койгон да, суроонучу. Кантип дегенде, мисалы бизде движение кылыш, башкача айтканда биздин максаттарыбыз чаржайып. Мындай айтканда, биз чынында максатыбызды билбейбиз. Биз азыр мисалы машина алыш керек дегенде, бул чынында эле максат эмес да. Бизде что деген бар, эмне деген нерсени билбейбиз. Ошон үчүн ар бир эл, ар бир адам мисалы отуруп, что дегенди, эмнени каалайм дегенди коюш керек. Ал эмне деген абстрактный болбош керек. Абстрактный деген мисалы бай болушум керек. Бул абстрактныйбы? Абстрактный. Анан Кыргызстанды көтөрүш керек. Бул абстрактныйбы? Абстрактный. Бул деген сөз абстрактный нерсени мээ албайт. Ошон үчүн конкретный нерсени, аны канча суммасы канча, көлөмү канча, кызыл, кара, ошолорду конкретный мен ушуну каалайм деп туруп, анын жанына сөзсүз бир эме коюш керек. Дата коюш керек. Дата койбосоңуз, анда буюрса келечекте дейсиз, келечек келбейт. Мен 16 жашымда келечекте деп айтканмын, 36 келдим. Келечекте эле карып кетип атпайсызбы? Келечек деген абстрактный сөз. Эгер ага число коесуз, мисалы 2018-жылы 25 февраль десеңиз, уже число болду, уже дата болду, келечек уже келет. Берки келечек келбейт. Ал когда-нибудь деген остров бар да, анын ал жерде максатына жетпеген кишилер оправдание бар да, оправдание шылтоо. Мындай болду да, тигиндей болду деп. Агер чынында айтканда, ийгиликтин 80% бул психологический. Бул изилдөө боюнча. 20% механик деп коет, бул внешний фактор, сырткы факторлор. Азыр бир ишиңиз болбойса, значит 80% сизден. 20% экономика жаман, Кыргызстанда жашайбыз. Бирөө айтпай койду, мындай кылды, тигиндей кылды. Булардын бүт баары 20%. Сиз өзүңүз аябай өнүксөңүз 80% болсоңуз, анда ийгиликке жетесиз. Башкача айтканда, мисалы бул жерде жанагы адамдын аң сезими материалдуу, жакшы ойду ойлогон ал жеткирет деген туура келеби? Туура, абдан туура. Мисалы мышление это физически дейт да. Мисалы мышление, ой жүгүртүүңүз бул физически. Моюңузда эмне болсо сыртка ошо чыгат. Мен айтам да, оюңуз эгер башаламан болсо, анда шкафыңызды ачыңыз, караңыз. Тиякта кийимдериңиз мындай башаламан болсо, значит мээңиз башаламан болгон болот да. Мээңизди оңдогондон кийин уже сыртка билинет, уже сиз эмеңиз болду. Максат койду, анан кантип деген суроону кошо коюш керек экен да. Кантип жетем деп, Биринчи максат коюуну ошол жөнүндө термин ачыш керек. Максат кою дегенде, мисалы максатыңыз бар десе, кечээ эле тренинг өттүм, 4 саат болду, аябай узап кетти. Аябай кызык тренинг болду. Анан максат дегенде бүт бар кол көтөр, максатым бар, максатым бирөөсү канча, максатың качан 3 жылдын ичинде дейм. Анан максатты биз обычно чөнтөккө карап коебуз.
эмне деген сөз, ал возможностька жарап коебуз да. Мындай акчам болсо ушунча максат. А чынында максат андай коюлбайт да. Максат кантип коюш керек? Максат бүт чексиздерди алыш керек. Мисалы, Билл Гейтстин акчасы бар сизде. Экинчиси эмне? Там Трамптын паспорту бар, каалаган өлкөгө бара аласыз. Дагы кандай чектөөлөр болушу мүмкүн? Мисалы, түндүктүк кыз түштүккө тийбейт, тие албайт. Ушундай биздин какой-то времелерибиз бар. Ошолорду коюп, мисалы, каалаган өлкөдө жашай аласыз, каалаганча акчаңыз бар, каалаган жигитке турмушка чыга аласыз, же каалаган кызды ала аласыз. Queen болобу, мындай чексиз бир эме коюп туруп, ошол жерде өзүңүз бир баракка жазасыз. Мындай аябай чоң кыял болот да, бул мындай фантастика сыяктуу да. Ошону мен ушунча бүт возможностьум болгондо мен эмне кылып аткан болом, каякта жашап аткан, кайсы ишти кылып аткан болом, кимдер менен сүйлөшөм, кимдердин арасында жашап аткан болом, ошону каалаган эмне желанияңыз болсо, ошо бир баракка жазасыз, ошончу мындай сүрөттөп жазасыз да. Аны көзүңүз жүрүп элестетесиз. Ошол моменттердичи. Элестетүү аябай маанилүү нерсе, эмне дегенде сиз элестете албаган нерсеңизди кыла албайсыз. Ушуга чейин кылсаңыз бир элес болгон сиздечи. Эгер кааласаңыз бир элестетесиз, ошого жете аласыз да. А элестете албаган нерсеге жетиш кыйын. Инсон кийинки байланышта азыр угарманга кезек беребиз, бирок ал кайрадан байланышка чыксын, келген суроолорго өтөлү. Мындай деп кайрылган экен. Максат мырза, сизди кийинчерээк ысымыңызды көп укчу болдук дейт. Өнүккөн ири компаниялардын жетекчилеринин жыйынтыгы болдубу сиздин машыктырууңуздан кийин деп кайрылган. Жыйынтык болду. Абдан көп жыйынтык болду. Мындай нерсе болду. Мен Лукойлду сабак бергенде, ал жерде отделдердин башчысы болот, ошолор келет да. Аны мен сабак бергенде мен мындай сабакта тапшырма бербейм да. Аны мен орус коллегаларым бар, алар тапшырма берет. Барса, алар эми иштейт, эме кылат, иши жокпу? Иши бар да, алардын англисче үйрөнмөк беле, алардын иши башка, акча тапкан иши бар. Анан сабак аткарбай келсе, анан мугалим аларды кандай кички балалар сыяктуу эмнеге аткарып атың деп сурайт да. Ал чоңдордун психологиясына жатпайт. А менин сабагымда мындай болот да. Келет, 10 мүнөт мурдагы теманы өтөбүз, анан жаңы тема өтөбүз, анан ошол күндүн жаңы теманын тапшырмасын аткарабыз. 1,5 саатта бүтөт, үйүнө кетет, эчтеке тапшырма бербейм да. Алар кайра мага келишет. Мегеринде эгер тапшырма аткарбай калсаңыз сабакка кире албайсыз да, сиз отделдин башчысыз, анан барсаңыз тапшырма аткарсаңыз кандай психологический эме болот да, мындай артта калганда. Анын менен чогуу жаңы баштагандар бар. Ал жерде англисче анан өткөн үчүн ал кишиге психологический мындай давление болот да. Ошондо мен эч кимге тапшырма берем. Менде тапшырма деген нерсе жок да. Анан ошондон үчүн алар келе баштайт, анан үйрөнө баштайт. Анан көп окуя болду. Бир 55тен көп чоңураак бир аялга эме бердим. Ал киши просто мындай өзү жабык экен да, англисчемди эле жаман деп ойлойт экен дагы. Анан аны мен ошол убакта лайф коуч кылып турмун, өзүм билбейм да, эми түшүнөт да, мен лайф коучмун. Ал киши мындай өзүнө ачыптыр, поставщиги бар эле, Голландиядан гүл алып сатат да. Анан барганда сөз кызын ээрчитип алат, же жолдошун ээрчитип алат да, теги кишилер менен сүйлөшсүн депчи, голландцтар менен. Анан бул жолу Максат сен менин жашоомду өзгөрттүң дейт да. Мен уже өзүм барып сүйлөшүп атам дейт да. Ошондой. Ошол эле аял эмеде турса, аэропортто турса, анан посадочный алыптыр, англисче сүйлөптүр, ал жерде Голландиядан. Анан кийин окей деп өткөндөн кийин артынан бир орус кыз өтүп туруп, анан кечиресиз, сиз Америкага кеттасызбы дептир да. Анан айттым дейт да, эмнеге антип мага айтты дейт да, Америка деп. Анан ойлоп тур, мен тиги менен сүйлөшүп атканда, посадочный алганда мен сүйлөгөндө меники Америка акценти менен сүйлөп турмун дейт да. Ошого мени Америкага кеттет деп ойлоптур дептир да. Мисалы thank you менен thank you, же мисалы good менен good десеңиз уже башкача болот да. Ошо үнүңүз башкача болгон үчүн ал Америкага кет деп ойлоптур да. Башкача айтканда, сизден көбүрөөк баягы Америка акцентин үйрөнүүгө басым жасашат экен да. Жашоого машыктыруу боюнча сабак өтсөңүз, алар жардам ала алышабы? Ага канчалык муктаж алар? Мындай чыкканда бүт баары муктаж. Мен өзүм муктажмын. Мындай чыкканда, мисалы, айким мен өзүмдү өзүм тренинг кылам, же мага менин окуучуларым кээде мага айтып коет да. Азыр эле кеткенде бир эмебиз бар, партнер бар. Ал мага айтты, азыр такси кеч калды, мен бияка бир аз кеч калдым, кечиресиздер. Анан 2 таксиге чалдым, анан мен тем более Кыргызстанда болбойм да, канча убакытта келет аны да билбейм. Анан бир такси жол таппады ошол жерде, верхний жалды билбеди. Ал жерде бир 20 мүнөт күттүм да, 20-25 мүнөт, анан көчөгө чыгып эле бирөөнү тосуп алып келдим ошо. Ошо сыяктуу мындайча ал уже кечигип атам, уже менин кандай стресс болуп атат. Мындай тренингде бар да, мисалы, мындай кыжалат болгон нерсеңиздин 96%-ны пайызын өзгөртө албайсыз. Бул өткөн чак, жамгыр жаады, анан бирөө бирдемке кылды. Аны биз ошол кыжалат болобуз, стресс болобуз да. Аны өзгөртө албайбыз. Бөттөт, изилдөө боюнча аны өзгөртө албаган нерсеге эмнеге кыжалат болот? Аны просто кабыл кылабыз. Мен айтам, уже кечиктим, болду. Ошондой да. Ошондой. Баарына керек машыктыруу мындай иште. Байланышта дагы бир угарман бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз, сизде сурооңузду айтсаңыз. Менде мындай суроо бар эле. Максат байке, Кыргызстанда коуч-тренер болуу канчалык рентабелдүү?
Анан дагы коуч тренер болом деген адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Рахмат. Сурооңуз үчүн рахмат. Биринчиден коуч рентабельный деген бул жаңы нерсе болгон үчүн бунун эми башталат да. Мындай айтканда көнүмүш эмес, азыр деле суроо болуп эмне деген бул коуч дегенчи бул жаңы нерсе. Эгер сиз кирсеңиз, сиз баштасаңыз, анда биринчилерден болосуз. Азыр деле уктум мен барды. Мен көп кишини да тааныйм Кыргызстанда. Мисалы, кимди айтты, бир атын унутуп калдым да, бир известный кишилер биякта кылат, бирок көбүнчө бул орусча болот экен да. Мен байкаган боюнча, мен азыр көбүнчө мен кыргызча өтөм. Орусча деле өтсөм болот, бирок мен карасам кыргызча аудиториясы аябай көп. Мисалы супер кежени көнүгүп атат, анткени ал кыргыз аудиторияга да. Сырттагы элдердин, кыргыздардын да кыргызча үйрөнүп эме кылган суусайт да. Ошого рентабельный эми болот, мен ойлойм, менин оюмча. Буга мен мисалы азыр мен лайф коуч болсом, бул рентабельный бул ишке кириш керекпи, мага эмеси жок. Мен эч ким кылбаса деле мен кылгым келе берет. Азыр деле ошондой. Сиз каражатка карабайсыз. Мен каражат өзү келет. Сиз эгер кызыккан, мисалы мындай да, эгер аябай хоббиңиз болсо, аны акча берип хоббиңиз кыласыз да, балык кармасаңыз, футбол ойносоңуз да, эми ойлоңуз. Сиз ошол жакшы көргөн нерсеңизден акча тапсаңыз эмне болот? Анда аябай максималдуу болот да. Итак эле жакшы кыласыз аны, аябай сүйүп кыласыз. Ошого акча берип болсо, бул максималдуу нерсе да. Ошо сурооңуз боюнча бул эгер бул ишти жакшы көрсөңүз, анда артынан кете беришиңиз керек, анткени бул иш сөзсүз келет. Америкада Макдоналдс популярный болсо, ал бул жакта да болот да, анын эч эмеси жок. Башкача айтканда, лайф коуч багы ишкерликтин бир түрү катары өнүгүп кетет экен да. Ооба, бунун өзүнчө маркети бар, бунун акчасы бар, бул кесиптин келечеги аябай чоң. Анткени биз мисалы канча жылда өткөн нерселерибизде, мисалы бир тренингде адам жашоо өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Жашоону өзгөртүү бул бүт адам ичинде компоненттер бар. Просто ассоциациялар өзгөртөбүз, комбинациялар өзгөрткөндөн кийин адам болот кандай, всё уже мен мындан кийин муну кылбайм деген жашоолордо болгон го, аны эч кылбайсың. Негенде ал жерде бир суроо болгон, бир какой-то бир мындай бурулуш болгондо, ошону өзгөртүп койсоңуз уже кетет алчы. Студиянын мейманы лайф коуч, Америка акцентин үйрөткөн адис, ишкер Максат Муктаров. Азыр дагы угарман угабыз, 68 телефон номерин териңиз. Угат ал сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду айтсаңыз болот. Максат Мырзаев да? Максат Мырза, Максат Мырзаевди биз жака чыккызсак болот бекен? Сиз жака каяка? Биздин ишканабызда. Сиздердин ишканага, Болот, конечно, бүгүн бир аз занят, эртең учуп кеттим. Эгер бүгүн убакыт болсо, балким ушул студиядан кийин калсаңыздар болот. Телефонду мен менеджерим бар, Чыңгыз деген, ошого телефонду чалсаңыз. Сиз өзүңүздүн телефонду биздин режиссерубузга калтырып койсоңуз болот. Кыргызстанга тез-тез келип турасызбы? Анткени мындай сиздин ушул сыяктуу мындай корпоративдик башкаруу, менеджмент жана башка жагдайларда сизден тренинг өткөргүсү келген, сизден жардам алгысы келгендер көп да. Мен азыр учурда мисалы мен Кытайда иштечүмүн. Мындай айтканда мен көбүнчө баягындай жергиликтүү иштечүмүн да. Анткени мисалы кетсем, сабак берип калсам, тренинг кылып алсам, менде акча жок болот. Акча мен айлыгым ошол жактан келет. Мен азыркы максатым ошол нерсени интернетке өткөрүү болду да. Анан башка бир бизнеске киритем. Чындыгы максатым уже мен бир жерге байланыштуу болгум келбей атат. Ошол максатка кеттим. Ушул жылы, ушул уже бир марттарда уже толугу менен өтүш мүмкүн. Анда мен көбүрөөк бош болом. Ошол жерге Кыргызстанга келесиз мартта. Кыргызстанга келе алам. Мындай айтканда бир ошого биротоло жашагангабы же? Жок, мына келип кетип турам да. Мен анткени тиякта 3 балам бар, 2 балам Кытайда төрөлдү. Биринчиси Москвада төрөлдү. Анан тиякта азыр үйрөнүшөт да, кытайча үйрөнүп мектепке барат. Ошого мен азыркы жашоомду планымды Кытайда өтөрүп, бирок мен башка жака саякатка, иш сапарга чыкканга эме кылып атам, пландаштырып атам. Угатабыз, саламатсызбы? Сурооңузду айтсаңыз. Саламатчылык. Сиздерден кандайча сабак алып болот, кайсыл жерден адрес айтсаңыз, же биякта жашап атсаңар жакшы болот. Азыр эле жооп берди эле, бирок кайта. Эми бул жерде азыр лайф коуч боюнча бир эме ачылган жок. Азыр жөн эле биз келген убакта тренинг болот. Эгер калсаңыз бүгүн саат 4 Green Cityде, Госрегистрдин каршысында Green City деген гостиница, ошол жерде тренинг болот. Ошого келсеңиз болот. А так постоянно андан азынча болбойт, бирок андан башка биз эме ачканбыз, 1 жыл болуп калды уже. WhatsApp English деген бул WhatsApp аркылуу биз англисче үйрөтөбүз. Видео сабактар жазып жиберебиз. Азыр командада 3 киши бар, экөөбүз мугалим, тренер
инженерлер, тиги акыл деген бар, Алекс алда аябай таланттуу бала. Андан сырткары Чыңгыз деген менеджерибиз бар, алга телефондор бар. Групптан издесеңиз болот, WhatsApp English деп же Google'дан же Яндекстен табылса болот. Же өзүңүз Дүйнөнүн бардык булуң бурчунда ошол номерге кошулуп англис тилин үйрөнүшсө болот, туура. Ал группага кошот, WhatsApp группасына ал жерден сабак жиберебиз. Суроолор болсо жооп беребиз, ушул сыяктуу. Тренинг катары бул сиз айткан суроо боюнча азырынча жок, чынын айтсам. Бирок бул долбоор ачык. Бул мисалы эгер азыр планда бар да, бул лайф коуч мен өзү азыр группа кылгам. Мен биринчи лайф коучум мен өзүм семьямдан баштагам, келинчегим, балдарым, анан бир туугандардан баштап ал группага мен мындай видео, мындай аудио сабак жиберем. Анан ал жерде бир аз задача берем, ал задачаны кылат, анан эжем айтат: "Мен ушинтип жазып жүргөнмүн" дейт планымды. Бирок акасы мен бир катам мен число койбоп туруп, ошого 3 жыл узап кетти дейт да. 1 жыл кийинге там 2016-жылы 5-декабрга деп койгонумда ошондо бүтмөк экен деп айтат да. Угуп атабыз сизди, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Максат мырза менен байланышкан келдим. Максат мырза кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Силер мына Ошко келип окутсаңар барбы? Ошто да немеңер барбы? Учение корпусуңар. Ошто азырынча жок, азыр интернет аркылуу эле болуп атат. WhatsApp аркылуу англисче үйрөнсөк, ошол долбоор аркылуу жакында ошо лайф коучун жашоо маршруттушу жөнүндө да группа ачабыз деп ойлоп атабыз. Ошол азыркы долбоордо Чыңгыз деген мырза бар, ал WhatsApp английскийди үйрөтөт. Ошол аркылуу тигил жашоо маршруттурушусу жөнүндө да сурасаңыздар болот. Жанагы сиз белгилеп өтпөдүңүзбү? Ошол лайф коуч бага сабактарымды аудио кылып чыгарсам деген оюм бар. Азыр айрымдары чыгып жатат депчи. Муну өнүктүрсөңүз жакшы болот эле деген дагы көп сунуштар түшүп атат да. Сөзсүз. Ана дагы угарманым сурап атат. Бардык адам бактылуу болгусу келет, бирок бактылуу болуунун мындай жолу, рецепти барбы деп кызыккан экен да. Азыр ушул жерден бир ой жаралды да. Сиздин кайсы бир аудио сабагыңызды угуп калган жайым бар эле, ошондо белгилегенсиз да. Балдар дайыма чоңдорго салыштырмалуу бактылуу сезишет, ага 3 жагдай бар депчи. Мага бул абдан чоң мотивация берген эле, ошону айтып берсеңиз жакшы болот. Бактылуу жашоо, мындай айтканда аябай бактылуу жашоонун рецепти бар, сөзсүз бар. Мен аны тренингде көп өтөм. Мындай айтканда, биринчи бактылуу жашоонун мындай сиз бактылуу жашоого бир план кыласызбы? Мен өткөндө өзүм ойлондум. Биз мына акча табышын 20 000 сом байлык табышын канча 5 жыл университетте окуйбуз, анан там стаж кылабыз, аягында эмне кылабыз? 20 000 сом айлык алабыз да, мисалда. Ушуга канча убакыт коротобуз? Эми караңыз, биз бактылуулук аябай маанилүү нерсе го. Биз ушуга эч план кылбаппыз, эч кайсы окууга барган жокпуз, эч кайсы тренингге барган жокпуз. Мынтип даже үйлөнгөндү билбейбиз. Просто келип үйлөнөбүз, анан 5 жылга чейин чырчатак болуп жашап, анан кийин түшүнөбүз деген сыяктычы. Мунун мындай айтканда аз кыскача айтып кетейин, бирок тренингдерде да тереңирээк айтам. Болуштун бир жагы мисалы жоопкерчилик бар го. Мисалы бүт нерсеге өзүм жоопкерчиликти алыш керек да. Мисалы үйдө тамак бышпай калса дагы анан аялым деп өзүм эмес, мен курсагымачы мен жешим керекми, мен мынтем. Мен ошо тренингди өзүмө кылгандан кийин мен уже эч кимде өзүм жоопкерчилик, бүт нерсеге, бизнесиме өзүм жоопкерчилик, баламды өстүргөнгө өзүм деп ойлойм да. Эч ким аялымды да мындай ал жоопкерчилик деп карабайм да. Ал кылса ага мага жардам, проблема жок. Мен аялымдан да тамак жасаш керек деп күтпөгөнүм үчүн мен мурдалар канча мен мындай бывший максат деп айтайын да, аксенде үйгө келсем тамак жок. Мен эшикте иштешим керек да, үйгө келсем тамак жок. Эмнеге тамак жок? Ана акта эме чыгат да, мисалы конфликт чыгат, күтөсүң да. Эми мен эмне кылдым? Ал жоопкерчиликти өзүм алып алдым. Анан биринчи чыгам үйгө, тамак кандай болду? Жакшы, үйдө эме болду, тамак барса, кээ бирде айтты, мисалдан балдар менен жетишпей калган деп койсо, анда мен мугам көчөдөн тамак сатып алып келип үйдө жейм. Же келсем жок болсо өзүм жасай берем, мисалда. Бирок андай ситуация болгон жок. Келинчегим Кудайга шүгүр аябай жакшы, дайыма сыйлайт да. Бирок андай деген разочарование болот го. Биз сиз бирөөгө жоопкерчилигиңизди бергениңизде, чогуу кылабыз дегенде ал анда кылбай калса сизде разочарование болот да, анда бактсызсыңыз кетет да. Сизге ага жоопкерчилик чогуу иштесеңиз да, партнерыңыз болсо да аны сурап турасыз да, жоопкерчилик аласыз да. Кылдыңбы деп, азыр менин бир партнерим бар, товар сатабыз, ал отдел закупка, мен отдел продажада да. Мен клиент табарым, тигинде жоопкерчилик таштап койсом, ал деле 50% өзүнүн акчасын алып атпайбы деп ойлошу мүмкүн да. Бирок аны да мен 50%-ин табыш үчүн мен ашан баке эме заказ берип койдуңуз дейм, берген жок. Качан бересиз? Анда 2 сааттан кийин болду, анан бир аздан кийин анда кайра чыгам, заказ бердиңиз, 2 сааттан кийин заказ бердим дедиңиз, бердим деди, болду. Ал мен жоопкерчилик аны эме кылам да, артынданчы. Ошондо мен уже контролдой алам жашоомду. Эгер жашооңузда же бизнесиңизде бир нерсеңизде башка бирөөнүн эмеси болсо, жоопкерчиликти ага берсеңиз,
андай эмеде жоопкерчилик дегенде ал сөзсүз өзүңүз кылышыңыз керек эмес, мындайга айтканда сурап турушуңуз керек да. Өзүңүзгө жоопкерчилик ала алсаңыз, анда жашооңуз контроль болот, анда бактылуураак жашайсыз да. Бактылуу болуунда отуруп план түзөсүз. Мисалычы мен ойлоп атам, мен азыр план түзсөм, бактылуу болуш үчүн мен среда күнү, эмки жума, четверг күнү, андан кийин пятница күнү келинчегиме гүл алып келем. Деп onu планга жазсам, алып келем. Анда уже эмне бактылуулуктун бир эмеси башталат да, туурабы? Келинчегим аябай сүйүнсө, гүл алып келсем, анда алдагы мага реакция көрсөтөт, ошо бактылуулук башталат да. Бактылуу болуш үчүн планы болуш керек сөзсүз. Балдардан үйрөнө турган нерсе барбы? Ошол сурагыңыз келди. Балдардан үйрөнө турган, балдарды карасаңыз, балдарда 3 нерсе деп айткан нерсем, күчтүү нерсе мындай да, бизде жок, аларда бар. Биринчи каалаган нерсесин алат. Туурабы? Мисалы, моуну алам десе, ыйлайт, кылат, телефонду сындырат, анан ошону алат да. Аны качан направлениясын бурсаң, муну карач деп фокусун бурласаңыз, ал сөзсүз алат. Биз бир койгон максатыбызды сөзсүз жете алабызбы? Биз стараться этебиз, эме кылабыз, айттан болбой калдык кой. Критикалар бар, коркуулар бар. Балдар эмне бар? Коркпойт. Телефонду сындырып атпайбы? Каяктан корккону бул? Кыйкырат эме кылат, ошону алат. Бир, биз ошондой кыла алсак, уже биз аябай күчтүү болобуз да. Кааладык бир нерсени койдук, ошого жетебиз, числосун койдук. Экинчиси, алар мисалы жок жерден бактылуу болот. Биздин настроение түшсө эмне болду? İşimiz de ketти, бирөө менен да сүйлөшө алабыз, бүттү да. Эгер настроение сразу оңдоп туруп эле баягындай бактылуу боло алсак, анда бизге аябай жакшы көп иштер карабыз. Акыркысы жөн отура албайт да, алар сөзсүз бирдемке кылат. Сөзсүз жөнөт, сөзсүз бирдемке кармайт. Бизге могул жерге айтсаңыз, мен азыр 15 мүнөт күтүп тургансыңар, анан баштайбыз студияга десеңиз, мен кылам, отура берем 15 мүнөт, эчтеке болбойт. Бир балам бар коюң, сен 15 мүнөт күтүп тур, анан студияга баштайсың. Кармалап чыгат, кызыгат, көрөт, үйлөнөт да бул нерсени, да, ойлонот дайыма мээси ойлонуп турат. Фантазиясы иштеп келет да, аныкача. Демек, кээде биз ошо балдардан үйрөнүшүбүз керек деген ойго келесиң, Балдардан сөзсүз үйрөнүш керек. Бизде жок, бизде бар болчу, биз унутуп калдык. Бала, бизде эле бала болчубуз. Угалык дагы бир угарманды, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен биздин коногубузга суроом бар эле. Айтыңыз. Жана радиодон айтып кетти, бүгүн саат 4-тө могу Green City'де тренинг болот депчи. Ооба. Анан ошонун бүгүн кайсыл темада болот, анан кийин каражаты канча болду экен ошол. Анан кийин свободный место барбы жокпу дегендей. Сурооңузга телефон таштаса керек. Мен уккан боюнча мен организация эткем жокмун. Бул ЖИА ишкерлер ассоциациясы уюштурду. Алар мени конок катары чыкты. Мен уккан боюнча 500 сом дешти. Анан бош местаны билбейм, болуп болгон. Сиз өзүңүз чалып берсеңиз болот, студиядан номер алып. Темабыз эме болот, эмне үчүн кантип деген. Мындай айтканда жашоодогу максат, жашоону мындай өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүү кандай болот, ошол ыкмаларын айтабыз да, жакшылыкка кантип өзгөртөбүз. Green City'ге эгерде ошол каттоодон өтүп билет боюнча маалымат алгыңыз келсе, анда 550 51 99 35 телефон номерин терип сурап билсеңиз болот. 0550 51 99 35. Чоң рахмат. Уланталык программабыздан да кийинки угарман байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Мусулман Максатмырзага сиздин способ десеңиз, абдан энергичный подход, кайдан кылып аласыз, эмнеден турасыз телефон. Экинчи аралыктан дистанциялык подход, аралыктан салып бересиз, жана дорогиңизди кайдан тапсак болот, кайсы тармактан, социалдык тармактан. Экинчиси, кичине балага канча жаштан баштап үйрөтүп баштаса болот. Мисалы, 1,5 жаш балага кайсы нерселерди үйрөтүп баштаса болот, чет тилдерден да. Рахмат. Кайдан күч кубат аласыз дейт, жакшы суроо экен. Күч кубат мага мындай айтканда, мындай окуткан эмелерин берет да. Мисалы, сабак окутсам, мисалы эсимде бар, Лукойлдо мен бир теманы үйрөттүм. Ал ошол үйрөткөн теманы алар 20 жылдан бери аңгиче окуйт экен, мисалы, ишчилер да, алар биринчи жолу көрүп атканда, анда алардын жүзүндө мага аябай көп энергия берет да. Анан бир киши айтат, мисалы, мен 20 жылдан бери аңгиче окуп атам дейт. Курстардан, университеттен бирок ушундай нерсени көргөн эмесмин дейт да. Эми бул деген нерсе сизге кандай эме берет да, мотивация. Мен аяттан аябай жакын туруп продукция сатылып атат деп, дагы терең окуй баштайм да, дагы терең үйрөнө баштайм да, аны дагы терең изилдей баштайм, ойлоном сыяктуучу. Мага мындай айтканда, элдердин жашоосун өзгөрүшү, элдерди өзгөрткөн нерсе мага аябай эме берет, мотивация берет да. 10 кишинин бири өзгөрсө дагы ал сизге мотивация болуп берет. Бул деген сөздү же ойлосоңуз, мисалы, ал киши 20 жылдан бери бирдемке таппай атса, ошону сиз берсеңиз, ал кандай кубанычтуу болот. Мисалы да. Бул жеңиш. Жеңиш. Мисалы, бирөө акча таппай жүрсө да, мисалы, чанан сизге алып бизнести үйрөтүп койдуңуз да, ал сразу уже $100,000, $200,000 таба баштаса, ал кандай бактылуу болот, туурабы? Мурдагы жашоолорунун канчалык өзгөрүү, мындай переворот болот да жашоомда. Ошондой да көргөндө мен айтам, любой эле киши эме болот да, өзгөрөт депчи, аябай мындай мотивация болот агачы.
Экинчи дистанциялык түрдө сабак өтөсүзбү дейт. Анан үчүнчү дагы бир суроосу, жаш балдарга канча жаштан баштап үйрөтсө болот тилди дейт. Экинчиси дистанционный, азыр дистанционныйда точно бир группа жок. Мен дистанционный жөнүндө Америка акцентин үйрөтөм орустарга, русскоговорящийлерге, Кытайда жашагандарга. Кыргызстанда да эмес бар, WhatsApp долбоорубуз бар. Ал жерде мен сабак берем, анан дагы бир кесиптеши бар. Алда сабак берет, Алекс. Экөөбүз сабак беребиз, англисче үйрөтөбүз. Могу лайф коуч боюнча Кыргызстанда азырынча эми ачылып элекпиз, бирок мындай карасам чынында эле элдерде уже эме бар экен, калуу күч болуп баштады. Анда буну биз группа ачып деле, WhatsApp группасы, акысында биякта бирөөгө төлөсө болот. Биз уже мен күнүнө же жумасына бир эме кылам, задача берем, ал жерде түшүндүрөм, алар айтат, өзүн жасоо, ошентип өтсөк болот. Үчүнчүсү балдар боюнча. Балдар боюнча мен өзүм изледим. Мен Гуанчжоудо садик бар эле, иностранный садикте да эме иштеттим. Балдар, менин кызым бар, 3-кызым 1 жашында сүйлөй баштады, 1 жашында англисче сүйлөй баштады. Балдарга мындай дейт да, балдарга мындай 2 тил, 3 тил кыйын болот деген нерсе жок. Бүт баарын ала берет. Бирок кээ бир айтат да, бир тилди үйрөнүп алыш керек, андан кийинки тилге өтүш керек деп. Жок. Кээбирде аралаш сүйлөйбүз, биз кыргызча орус сүйлөйбүз. Бул жерде аралаш сүйлөп эчтекени билбей калдым деген нерсе жок. Биз аралаш сүйлөтөм, мен англисче үйрөттүм. Менин балам кыргызча жакшы билбей калса, ал андан эмес, просто мен кыргызчаны да үйрөтпөй койдум да. Мен только англисче үйрөтөм десем, анда кыргызча калып кетет. Сиз кааласаңыз 3 тилди бир убакта үйрөтсөңүз болот. Балдарды үйрөтүшүн да үйрөтүү деген нерсе жок. Аларга кандай десем, атмосфера куруп бересиз. Китеби англисче болот да, мындай турат. Мультфильм көрсө англисче болот, анан бирдемке жазса англисче болот. Ошолорду өзү үйрөнүп кете берет. Мультфильм көрүп бериңиз, англисче мультфильм, баягы образовательный мультфильмдер бар. Super Why дегенче. Сен ошону коюп бериңиз, ал сериал. Ошону көрсүн, ал жерде жазууну үйрөнүп тамган. Мен 1 жаштагы кызым жазууну билет эле да. Анан биринчи жолу образовательный мультфильм көрсөткөн үчүн мисалы улум ыйлайт эле, мен көрөм дейт да, ыйлайт да, мультфильм көрөм да. Анан V деген тамга бар, ал ар бир тамганы өтөт да мультфильмчи. Анан мен V'ни көрөм деп ыйлайт да. Мисалычы, мындайча айтканда окуйм дегенде ыйлап атат, мындайча айтканда. Ошого балага биз теп койгонубузда, биз көчөдө мындай фильтр жок эле, башкача эле мультфильмдер көрөт, ал кызыгып калат. Эгер сиз башта ошону образовательный мультфильмдерди койсоңуз, башка алып салсаңыз, ал ошону үйрөнөт, башканы үйрөнбөйт. Ага эмне койсоңуз үйрөнөт. Ал тандай албайт. Губка сыяктуу болуп атканда баардык тез кабылат. Тез кабылат, анан бирок аны тандай албайт ал. Эгер сиз теп койсоңуз, YouTube'да ачса, кайсы болсо ошону көрө берет. Жаман мультфильм болсо аны да көрө берет. Ал жерде сиз контроль кылышыңыз керек да. Биринчи бала билбейт да. Бала астынан эмне келсе ошону үйрөнөт. Улантабыз программабызда биздин студиябыздан бүгүнкү мейманы коуч, лайф коуч, ошондой эле Америка акцентин үйрөтүп келе жаткан кесипкөй адис, ишкер Максат Муктаров. Сурооңузду 680606 телефону аркылуу берсеңиз болот. Бизге келгенде бир топ суроолор бар, аларга көңүл бөлөлүчү. Адам дейт, дайыма негативдүү ойлоно берсе жашоосун өзгөртүүгө болобу деп кайрылган. Дайыма негативди өзгөртө берсе, ал ошол мындай да ойлоно берсе дейт. Англисче мындай сөз бар да, мен тренерде. Wherever focus goes, energy flows дейт да. Мисалы, фокус каяка келсе, энергия ошо кетет. Сиз фокусуңуз негатив болсо, энергияңыз ошо кетет. Жаман жакка буруп атат да, Анын үчүн биринчиден фокусту бурасыз, просто фокусту бурасыз. Бурасыз, анан уже энергияңыз ошо карап кетет. Мындай айтканда позитивный нерсеге бурсаңыз ошо карап кетет. Мен өзүм тренинг кылдым. Мындай келинчегим менен мындай уруш болуп кетсе, уруш эмес, мындай сөздөшүп кетсек, ишке чыкканда эмне болуп, нерв болуп, ошо менен ойлонуп жүрөт, обычно мен мындагы эме ошондой да. Уже мен өзүм тренинг кылдым, ошондой болгондо чыкканда сразу фокусту башка бирөм, товар жибериш керек да, ошону ушунча прибыль табыш керек деп кетем, уже тиги унутулуп калат да. Сиз эгер эмнеге жаман нерсеге фокус кылсаңыз, ошол жака энергияңыз кетет, ошо менен калып каласыз да. Ал уже гарантия да. Эгер фокусту бурсаңыз, балким дагы жаман нерсе болушу мүмкүн, бирок ал гарантия эмес, мындай сөзсүз болот деген нерсе жок да, балким уже башка жака кетип каласыз да, уже. Фокусту бурушуңуз керек. Дагы бир угарманыбыздын суроосуна убакыт берерде келген мындай суроо менен кайрылат да. Кыргызстанда дейт, бүгүн өзгөртө турган нерсе барбы дейт? Адамдардын көз карашын, мүмкүн бийлик башкаруучуларын деп кайрылат. Кечиресиз, телефонумду калтырдым. Эми аябай жакшы суроо. Менин аябай ошо бүгүнкү максатым, студия максатым жакшы. Чоң рахмат суроо боюнча. Менде мындай бар, Кыргызстанга салым кошуш керек да, мисалычы, ошондой эме бар. Мен бир нерсе формула таптым, Кыргызстанды кантип өнүктүрүш керек үчүнчү. Бул эң сонун формула бар да. Формула бар. Мындайча айтканда, мындай тренингде жакшы айтылат да, бул кыска болуп калышы мүмкүн. Мисалы, адам өзүнү өзү сыйласа, өзүн өзү бааласа, уже көп өзгөрүүлөр болот. Кандай деген сөз? Бирок бул деле абстрактный. Өзүнү сыйлоо деген эмне? Өзүнү, мисалы, мен ойлодум да, мен өзүмө канча баа берем? 10 балдан канча баа берем деп
келдим, үйгө келем, карасам, мен ошол убакта карасам футболкам бар, байкам Турциядан алып келген, там 7 жыл болуптур. Шым карам, Америкада алган, бул дагы бир 6-7 жыл болуптур, жыртылган эме. Бирок аны кийип жүрүп алабыз да, эч ким көрбөйт деп. Эч ким жок, бизге болот деп келип чыгабыз, эшикке чыкканда кийим чыгам. Значит, мен элди сыйлап атам. Эл дегенде көчөдө алды эле сый эмес, по идее ал коркуу. Дегенде мени жаман ойлоп калбасын, мени эме кылбасын, алды эле сый эмес, чындыгы сый эмес алчы. Чындыгы сый башкача болот да, анда айтып берем. Анан келдим, өзүм сыйлабайт экенмин дедим. Тамак жейин десем, үйдөн эчтеке болот. Кантип тамак жейбиз? Эме кылабыз, мындай эптеп, септеп дегендечи. Үйдү да жыштырбай ошо ойдон жейбиз. Конок келсе эмне кылабыз? Бүт баарын эме кылабыз, жыйнаштырабыз. Эми мындай формула мындай. Сиз өзүңүздү жогору сыйласаңыз, өзүңүздү жогору баада, мисалы 10 балдын ичинде 9-10 деп сыйласаңыз, анда эл ошону кабыл кылат. Эл мындай, сиз өзүңүзгө эгер 5 балл берсеңиз, психология боюнча эч кайсы адам аны 6га чыгара албайт экен, 4кө түшүрө албайт экен. Анда психологияда жок экен да, чыгаруу деген нерсе өзгөртө албайт экен. Сиз өзүңүзгө канча балл берсеңиз, ошончун кабыл кылат экен. Сиз ал студияда диктор болуп иштейсиз, мен сизге айта албайм да. Сиз могукту шыпырып койбойсузбу деп айта албайм. Эмне дегенде сиз мындай алып баруучу катары алдым да, бааңыз алып баруучу катары. Сиз өзүңүз алып баруучу катары кабыл кылдыңыз. Мен өзүмдү лайф коуч кылган үчүн элдер эч ким айта албайт, ай Максат койчу, сенден лайф коуч чыкмак беле деп айта албайт экен да. Мен действительно ошого ишендим, мен чыгып, мен лайф коучмун, бүт баары кабыл кылды. 10 жылдык билген кишилер да кабыл кылды. Ошого бул жерде өзүн мындай формула менен Кыргызстанды өзгөртүш менен азыркы угармандар болсо, ким өзүнүн сыйлаганды билсе, өзүнө чоң бал бергенди билсе, анда Кыргызстан бүт баары өзгөрөт. Эмнеге дегенде, бул мисалы Америка кылган, Американы дүйнөдөгү элдер эмес, о Америка сен жакшысың, сен аябай күчтүүсүң эмес. Америка чыккан, өзүнө чоң бал берген. Өзүнү сыйлайт, өзүнү ужатат, өзүнө эме кылат. Анан дүйнөдөгү элдер аны көтөрө албай, түшүрө албай, кабыл кылат. Биз азыр Кыргызстан боюнча чыгып атабыз, анан бизди мындай, биз Кыргызстан маленький село да ушундай эме, биз өзүбүзгө низкий оценка бергенбиз да. Ошону менен чыгып алып, анан биз дүйнөгө эме кылып атабыз да, дүйнөнү тигилер бизди кабыл кылбайт, анткени мындай. Жок, биз өзүбүздү өзүбүз кабыл кылбайбыз. Бирок ал реалдуулуктан алыс болуп кетиши мүмкүн эмеспи? Кандай, мисалы өзүнө көп балл берди дейсизби? Мындай нерсе жок да, бул өзүнө көп балл берген, мисалы бир айта турган нерсеңизди түшүнүп атам, баягы высокомерность, текебердүүлүк деп атасыз. Аябай жакшы суроо. Мындай экен. Эгер сиз өзүңүзгө ылдый баал берсеңиз, өзүңүздү анча сыйлабасаңыз, текебердүү кылганга мажбурсуз. Эмнеге дегенде, сизди бирөө басып койбосун, бирөө сизди шылдыңдап койбосун, бирөө эме кылып койбосун дейсиз да. Ошого текебердүү болгонго муктач болосуз. Ошондо текебердүү болгон кишилер карасаңыз, алар мындайча айтканда өзүнө низкий оценка берет. Мындай өзүндө психологический бир проблемалар болот. Ошого мажбур. Эмнеге сиз мени басып коет деп ойлосом, мен эмне кылам? Өзүмдү көтөрөм да, по идее сиз баспайсыз. Өзүм үч оценка берген ушундай. Эгер мен өзүм тренинг кылдым, өзүмдү тест кылдым, жашоомдо бул туура, мен өзүмдү сездим. Мен өзүмө чоң бал бергенге эме кылдым да, жетиштирдим да, өстүрдүм өзүмдү, же тренинг кылдым. Анан мен ушундай кылганда 4 нерсе болот экен. Биринчиси, бирөө критика кылса тийбейт экен. Чындап эле бирөө мени жамандап атат, эми типа маанайыңызды бузбайт ал. Мындай ал тийбейт экен, мага критика кылат. Мисалы айтышыңыз мүмкүн, там ушинтип жүрөсүңбү же бирдемке деген. Ал тийбейт экен, реально тийбейт экен. Мен дегенде, мен ага мурда одобрение каалайт элем да аларданчы, бирдемке мени мактасына жамандап атса, уже мага тийип атат да. Мен өзүмдү сыйлаганда уже одобрение керек жок. Өзүм сыйлап уже жетет экен да, ошо жетиштүү болот экен. Ошо критика тийбейт экен. Экинчиси, бирөө мактаса, мен ооп кетпейт экенмин да, мындай көп кетпейт экен. Низкий оценка бергенде көп кетет элем. Низкий оценка бергенде бирөө критика кылса тиет эле, аны менен урушат эле. Анан үчүнчүсү, уже балаңызды сыйлай баштайсыз. Уже эмне дейт, келинчегиңизди сыйлай баштайсыз. Айланып бүштүп, анан Кыргызстанды сыйлай баштайсыз да. Уже өзүңүздү сыйласаңыз ошол жака чейин барат да. Анан мисалы буну да тест кылдым да менчи. Мисалы мен Кыргызстан келгенде байкем үйүнө келем да, кандайсыз подарка берип кетип калам өзүм ишим мененчи. Элди сыйлайм да, тиги менен жолгондо кайра келип, кайра болуптур, жакшы калгансыз кетип калам. Өткөн жолу келгенде өзүм сыйлагандан келгенде мен кааладым ичимдеги байкем жеңемдердин балдарым отуруп бир эмедечи, кафеде тамак жеп, балдарга көңүл буруп, анан бүткөндөн кийин аны ишиме баштадым да. Ошондой болот экен. Төртүнчүсү, мурда мен мисалы мен чет өлкөдө окудум, мага ошол балдар көп да, аябай успешный болгон балдар бар кыргыздар. Мурда мен өзүмдү сурап атам да, мурда ошолор кызганат элем да, кызганат деген кандай калсам, мен да кылам да, тигиндей эле депчи. Орусча айтканда белый зависть деп. Белый зависть болуп, хоть белый зависть эмес, иногда вот чёрный зависть да болот, өзүңүз чынында сурасаңыз ачык болобу деген. Бирөө аябай жакшы конкуренция да, сиз да ошол ишти кылып атасыз, ал уже мындай жакшы өтүп кетет да. Анан жакында ошо өзүм тренинг кылгандан кийин бир бала чыкты, бир программа создавать этиптир, Англияда, анан Америкада CNBCден чыкты, сүйлөдү, аябай жакшы акценти жакшы бала экен. Ошону уккандан кийин мен өзүмдү сыйлагандан кийин угуп атпаймынбы? Мен ага аябай эме бердим да, мындай маани бердим да, аябай кубандым. Сиз өзүңүз сыйласаңыз, башкалардын успехтерине кубанат экенсиз. Туура, бул эң жакшы сапат болот. Аябай жакшы. Буну өзүмдү сыйлагандан келип чыкты. Анан мындай нерсе, өзүңүздү сыйласаңыз эмнеге сыйлаш керек? Булар болду. Бир, экинчиси анан уверенность келет. Адам уверенный болсо эмне болот? 10 иш кыла алат да. 10 иштин балким үчөөсү ийгиликтүү болот.
Эгер уверенный болсоңуз 2 иш кыласыз, анын 30% ийгилик болсо анда бир ишиңиз жарымы болот да. Значит, уверенность келиш үчүн өзүңүздү сыйлашыңыз керек. Мисалы жана суроо болбодубу, ошол Кыргызстанды өзгөртүүгө болобу депчи. Мисалы көп эле баягы чет өлкөдө мыкты мен деген лидерлер, президенттер, имиджмейкерлер ошол эле психолог жана башкалардын жардамы менен иштешет. Кыргызстандагы мындай бийлик башында тургандар лайф коучка муктажбы? Керекпи аларга? Менимче бул абдан керек. Бул ал бийлик башындагыларга өтө керек. Негенде жетишпейт экен. Мисалы бул өтө татаал жумуш болгондуктан, мындайча айтканда бул убактымыз жетпейт. Мен азыр эле келдим Кыргызстанга, мен жакшы бир партнерим бар, Чыңгыз мырза. Ал бир нерсени организовать этет да. А мен өзүм толтура ишим бар. Мен командировкага келдим да, башка иштер кылып атам. Анан келип туруп дагы тигилер кылчу мен жетишпейт. Ага аябай рахмат болдум. Анан ушу мына негенде президент көп нерсени ойлонду. Иши көп. Бир эле адам 24 эле сааты бар. Бирок ишин карасаңыз канча иши. Ошого адистерди таап, мисалчы, имиджмейкер өзүнчө, тиги өзүнчө баягы спецтерди таап, ошолор аларга сөзсүз керек. Лайф коуч деген бул аларга көбүнчө керек. Америкада Тони Роббинске бир компаниянын башы жылына 1 миллион берет. Ал эмне кылат? Күнүнө бирденке жазып жиберет, ошону окуйт да, ошого мотивация алат, ошого эмесин бурат да. Анан лайф коучтор эже мен аябай өзүмө ишенем, анткени мындай да. Лайф коучтун мисалы ийгиликтин 80% психологический ичиңиз. 20% фактор, внешний фактор болгон үчүн, значит мен адам ичин өзгөртө алам. Мен сизди өзгөртсөм, сиз өзүңүздүн пландарыңыз. Мен акындарга тренинг кылдым, алар акындык жагын өнүктүрүп кетти. Там ишкерлерге эме кылдым, ал кете берет, бирок адамды өнүктүрөм, ал өзү кесибини тандайт, бактысын кылат, балдарын карайт, ал өзүнчө кетет. Ошого мен ичиндеги психологиясын өзгөртсөм, мындай айтканда химиясын өзгөртсөм, жалпак тил менен болду, уже калганы өзү кылат адамчы. Чын эле лайф коучтардын баягы мындай тренингтеринен кийинки мисалдарды мен дагы карап көргүчүм да, анан абдан чоң өзгөрүүгө ээ болгондор бар. Алардын арасында мыкты ишкер болуп байып кеткендер бар, жана башка, мисалы чыкпай аткан китептери чыккан, жана башка. Демек бул өтө бүгүнкү күндө зарыл. Аябай зарыл. Угалык дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Рахмат, угатабыз сизди. Мен Байкеге суроо берейин дедим. Социалдык тармактардан кантип алсам болот Байкени? Эме кечинде баасы канча болот дейт сабактын? Ал жерге мен азыр дагы эфирдин жүрүшүндө телефон номерин кайталап коем. Жазып алсаңыз, анан байланышсаңыз болот. Суроого жооп бере бериңиз сиз. Суроо менен социал тармактарда барсызбы дейт. Мен аз тилекке каршы чын жакшы нерсе билбейм, бирок Кытай жергесинде жашайм. Кытайда WhatsApp, ошо сиз эмне билсеңиз ошолор жабык. Ал жерде VPN менен кириш керек. Анан мен социал тармакта азмын, анткени мен Кытайда жашайм. Кытайда Facebook жабык, анан Instagram бүт нерсе жабык болгонуна жараштуу мен аяка кире албайм. Ошого көбүнчө менин биякта WhatsApp английский деген бар, WhatsApp English'те же chat тил дегендер бар. Чыңгыз мырза деген бар, ошол менеджер бар. Ошону менен тапсаңыздар болот сөзсүз. Ошол жерде мен Кытай номерим да бар, WhatsApp'тан байланышса болот. Бирок эгер каалаган нерсеңиз, эгер жашоо маштыруучу болсо, анда бир группа создавать этсек, ошол жакта улантсак болот. 0550 51 99 35 телефон аркылуу байланышып, ошо жоопту ала аласыз. Программага бөлүнгөн убакыт аябай аяктап бара жатат. Мисалы, убакыт чыны менен эле учкул куш экен, жана сиз программанын башында белгиледиңиз эле да, кече 4 саат тренинг өтүп ушунча созулуп кетти, убакыт кантип өткөнүн билбей калдык депчи. Сиздеги энергетика, сиздеги баягы энергия менен сүйлөп берип атып, чыны менен эле мен дагы сезбей калдым. Анан азыр сизди угуп турган, ошо толкунга жаңы кошулуп, жашоо машыктыруучусу ким? Ал эмнени үйрөтөт дегенге жаңы баягы азбукасына баштап аткандарга эмне демекчисиз? Жашоо машыктыруучу мындай, обычно жөнөкөй адам жашоонун стандарттан нылды түшүп кетсе, депрессияга түшсө, аябай кыйынчылыктар болсо, аны көбүнчө психологдор жардам берет да, нормага чыгарышат да. Жашоо машыктыруучусу аны да кылат, башка методикалар менен кылат, психологдордон башка методика менен кылат. А чыныгы жашоо машыктыруучунун иши жөнөкөй адамды жогорку деңгээлге чыгарат да, максаттарына чыгарат. Ал мынтип кыргызча сөз бар, ушинтип эле жашай беремби деген сөз бар го, аны айтпай калат да. Уже эмне кылып жашаганын билет, уже мындай маанайчы эртең менен турганда уже билет да. Эгер көбүнчө эмне биз эчтеке кылбайбыз, эми ушинтип эле жүрө беремби, тигинде ушинтип эле жашоо өтө береби деген сөздөр уже аны чечет. Ошол проблемаларны, жашоодогу проблемаларын чечет. Жашоо максаты ошого жардам берет. Жашоону жаркын, жакшы маанай менен жашап өтүүгө. Мындайча айтканда аягында бактылуулукту алып келет. Адам эң негизгиси ушул да, адам өзүн бактылуу иштеп, үй бүлөдө жана башка бардык жерде бактылуу сезе алгандыгында ошо. Азыр бир нерсе айтып берейин. Бактылуу сезим мындай нерсе бар экен психологияда. Адам өзү бактылуу кылган деңгээлде башка киши аны ошончо бактылуу кыла албайт экен.
значит менин жубайымдан мени бактылуу кылсын деп күтсөм ал кыла албайт, мен каалаган. Ал менин канчалык бактылуу болгон дозамды өзүм кыла алат экенмин да, башка эч ким кыла албайт экен. Ошого күтпөш керек дегендей да. Чоң рахмат. Ушул жакшы нотада бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин студиянын мейманы лайф коуч, машыктыруучу, ушул жаатта ошондой эле Америка акцентин үйрөткөн ишкер, кесипкөй адис Максат Муктаров болду. Баардык көңүл бөлгөн угармандарга ыраазычылык билдирели. Рахмат, угармандарга чоң рахмат. Рахмат. Анда кезек кайрадан кесиптешимде жаңылыктарды уксак. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.